Ассаламу алейкум. Биздеги 16 мартта жана ошондой эле 17 мартта торговля болгон. Евро-доллар боюнча ошо торговлянын логикасын ушул видеодо түшүндүрүп айтып берем. Кандай логика менен сделкага киргенбиз, жана ошондой эле кайсы инструменттерди колдонгонбуз. Так, биздеги азыр время 12:45 өттү. Так, өзүбүздүн рабочий времябызга киребиз и бул жактан анализди баштайбыз. Анализге келе турган болсок, биринчи дневной таймфреймге келебиз. Бул жакта довольно биздики тренд ближайшие ликвидности полностью снимать эткен рынок. Так, жана ошондой эле бизде алдыңкы зонада ликвидность бар. Буну да белгилей алабыз. H4-ге келебиз. H4-не карай турган болсок, бул жерде биздики бүгүнкү свича чыккан. Бүгүнкү свича довольно покупкага чыккан. H4 свича боюнча бирок пока поглощение полностью боло элек. И H4 таймфрейм боюнча ближайший неэффективность биздики үстүнкү зона. Үстүнкү зонада неэффективность полностью отрабатывать этип берген. Так, H1 таймфреймге келебиз. H1 таймфреймде бизде эмнелер бар? Именно биздики 16 март күнү H1 таймфреймде биздики IFVG бар болчу. Ушуну алганбыз. Жана ошондой эле рынокто биздики дискаунт премиум зонадан дискаунт зонага келген в данный момент. Так, дагы бизде бул жакта ближайший минимальный фрактал бар. Аны да белгилей алабыз. Фрактальный минимумду. Так, белгилей алдык. Бул биз үчүн ликвидностьтун ролун аткарат. Жана ошондой эле бул жакта биздики кеп бар. Бул менен реакция болгон, эми экинчи реакцияны күтсөк болот бул жактан. Анда эмесе баштайлы. Так. Биздики лондонский сессия чыкты. Лондонский сессия биздики ликвидностьти снимать этти. Жана ошондой эле H1 IFVга келип тест берип жатат рынок. Эми биздики лондонский сессияда азыр пробитие бар. Азиатский сессия минимальный басым. Бул жерде маани берип карай турган болсок, рынок биринчиден биздеки дискаунт зонада, экинчиден IFVга келген. Үчүнчүдөн ликвидность снимать этти. Жана ошондой эле азиатский сессиянын минимальный басын снимать этти. Значит, бизде 4 подтверждения бар, чтобы рынок азыр покупкага кетиши мүмкүн деген. Биз точка хода келиш үчүн M5 таймфреймден сөз түрдө биринчи IFVгны пробить этиш керек. M5 таймфреймдикин и неэффективность бериш керек M5 таймфрейм боюнча. Так, рынокто разворот алды. Биздеки ближайший IFVга полностью закреп болду. Вот, бул жерде биздеки эффективность жабылды. Бул эффективность эмне үчүн алып атам расчетко? Анткени рынокто биздеки продолжение эффективность бар. Жөнөкөй эле маани берип карай турган нерсе. Рынок разворот алып жатат. Бул жерде биздеки неэффективность бар. Мисалы үчүн. И рынок ушул неэффективностьтен полностью ылдыйга келип реакция жүрүп жатат ылдыйга. Значит, бул неэффективность продолжала иштеп жатат десек болот. Вот экинчи неэффективность. Биринчисин, конечно, пробить этип кеткен, бирок экинчисин пробить эте алган эмес. Бул неэффективностьтин күчү. Эгерде сиздер продолжая кире турган болсоңуздар үстүнкү зонадан, пример бул жактан продолжая кире турган болсоңуздар, неэффективностьтин күчү үстүнкү бага чейин сакталып турат, тек профитти R 1-2 жылдырып иштесеңиздер болот. Бул жакта эмне болуп жатат ылдыйкы зонада? Биздики бул неэффективность рынок полностью пробить этип жатат. Бул сөздү түшүндүрөт, что продавецтердин күчү азыр рынокто жок. Значит, покупательдердин күчү күчтүүрөөк, чем продавецтерге караганда. Значит, биз покупкага өзүбүздүн сделкабызды карап баштасак болот. Единственный нерсе бизге эми неэффективность полностью болгондон кийин эми бизге M5 таймфреймден неэффективность керек болот. Пока биздеки ылдыйкы неэффективность бар. Вот, бул жакка тест берген жок рынок. И бизде экинчи неэффективность чыкты M5 таймфрейм боюнча. Ушул экинчи неэффективность чыккандан кийин ушул жакка buy лимит коебуз покупкага.
стоп лоссты ближайший минимальный баға коебуз, тек профитибизди. Так, бул жерде биздики азиатский сессиянын максимальный баасы бар. Бул дагы биз үчүн аябай жакшы зона болуп эсептелинет. Так, РР 1/2, так, РР 1/2 биздики ушул жер экен, Биз ушул зонага келсе, биз покупкага киребиз. Рынок келди, неэффективностьтан реакция жүрүп жатат, көрсөтөрбү? Вот неэффективностька келди. Значит, биз ушул жактан покупка алабыз. Так, биздики позицияга киргенбиз. 0.5 менен стоп лосс биздики ближайший минимальный ба болгон, $73 стоп болгон. А take profit биздики ближайший хай болгон, $139. Эми ушул позицияны кандай иштеп берген, ошону көрөлү. Сразу неэффективностьтан кийин рынок разворот алган. Бул жакта биздики экинчи неэффективность бар, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле. Лондонский сессия прям идеально отрабатывать этип берген. Так, вот биздики тек профит алды рынок. Примерно позиция 2 саат сакталган да. 2ден 10 өткөндө ачылган позиция и 4-төрдө жабылган. Вот 2ден 10 өткөндө рынок, 2ден 15те рыноктон позиция ачылган биздики и 4ден 10 өткөндө позиция жабылган. Примерно 2 сааттын ичинде биздики торговляга болгон логикабыз иштеп берген. Эми экинчи күнгө келебиз сразу эле. Экинчи күн биздики 17 мартта Лондон сессиясында торговать эткенбиз. Так, биздики азыр американский сессия. Азиатский сессия ачылды биздики. Вот. Эми торговляга өтөлү. Так, бул жакта биздики кандай логика болгон торговляда. Дневной таймфрейм боюнча биздики ПДХ, ПДЛ сакталып турат. Мурунку күндүкү. Бул полностью мындайча айтканда биздики поглощение болду дневной таймфрейм боюнча. Негизи ар кандай брокерлерде ар кандай көрсөтөт да. Эгерде мен Light Finance менен торговать этем, брокер менен описанияда ылдыйкы жакта ошонун ссылкасы турат, ошого регистрация алып сиздер да торговать этсеңиздер болот. Вот ошол брокерде мисалы үчүн биздики башкача көрсөтүлгөн да. Дневной свеча. Так, эми бул жакта карай турган болсок, рынокто эмне бар? Бизде рынокто бул жакта SNR бар. SNR. Рынок SNR-га келди в данный момент, и SNR-дын ылдыйкы зонасында биздики H4 неэффективность бар. Так, бизде довольно эки күчтүү таймфреймдин, H4 таймфреймдин күчтүү сигналдары бар бул жерде. SNR жана ошондой эле биздики неэффективность H4. Так, эми кийинкиге келип карай турган болсок, H1 таймфреймде биздики IFBK бар. Бул дагы биз үчүн аябай керектүү болуп эсептелинет рынокто торговляга. Вот IFBK-ны алабыз. SNR бар и H1 таймфреймде да неэффективность бар. Пока албайбыз, эмне үчүн? Анткени биздики рынокто уже H4 таймфреймдин эффективности бар. Дискаунт премиум зонаны сөз түрдө карап алабыз. Рынок данный момент жаңы эле дискаунт зонанын ичине келди. Дискаунт зонанын ичинде биздики ликвидность бар. Бул фрактальный ликвидность деп коет булунчу. M15 таймфрейм боюнча фрактальный ликвидность. Значит, ушул свечада объем бар, ушул свечаны пробивать этип турган болсо, невероятность болот да биздики разворот болгон рынокточу. Эми M5 таймфреймге келебиз дагы. Бул жактан биз покупкага, сделкага карайбыз. Вот продажа биздики азиатский сессия аябай негативный болгон, конечно, продажага кеткенге.
бирок биздики рынокто зона интереса бар. Ушу зона интересный зонадан биз покупкага күтөбүз. Так, биздики фракталды полностью пробивать этти рынок. Эми карай турган болсок, бул жерде мани берип карай турган болсок, биздики неэффективности полностью пробивать этти, продажа кете турган. Значит, биз покупательдердин күчүн бул жактан көрүп атабыз десек болот. Так, мага М5 неэффективность керек болот. Рынокто М5 неэффективность чыкты. Так, аны пока алып турайын. Касание болгон. Так, биздин позиция ушул жерден кирилген. Стоп лосс ближайший минимумга койгонбуз. И take profit RR1G2. Бул жакта негизи үстүңкү ПДХга да койсоңуздар болот. RR1G5 болот. Негизи risk management, money management боюнча иштей турган болсок, биздики RR1G2 туура болуп эсептелет. Давайте биз азыр бул жактан биринчисин пропускать этип болдук. Негизи биздики позиция ушул жерден кирген. Order flow менен экинчи позицияга кирели. Вот, кайта биздин эффективностька келди. Ушул жактан повторный точка входа кылсак болот. RR1G2, так. Стоп лоссту ближайший минимальный бага коебуз. $50 биздики стоп болот, а take profit биздики $100 болот. Эми рыноктогы биздин позицияны иштеп беришин күтөлү. Логика түшүнүктүү деген ойдомун. Вот. Биздики позиция полностью отработать этип берди. Кечеги 16-марттагы торговляга караганда 17-мартта торговлянын логикасы экөөнүкү бирдей, бирок сессия менен болгон торговлясы айланып турат да. Мисалы үчүн 16-мартта сессияны дагы биз ликвидностьун учетко ала турган болсок, бул жакта сессияны расчет кылган жокпуз, бирок биз основной чоң тайфреймдеги анализдер менен иштедик да. Вот, биздики бул азыркы эки бэктестинг бул биздин позицияларыбыз. Телеграмда дагы биздин позициялар болот. Эгерде ушундай бэктестингтерди, конечно, көргүңүздөр келсе, ушундай обзорлорду көргүңүздөр келсе, комментарийге жазыңыздар. Сиздерге ушундай бэктестинг менен өзүмдүн билим менен бөлүшкөнгө даярмын сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле эгерде трейдингден бизде обучениялардын түрлөрү бар. Эгерде мисалы үчүн бесплатный обучение алгыңыздар келсе, телеграмга кириңиздер, ошол жактан дагы бесплатный обучение алсаңыздар болот. Жана ошондой эле ылдыйкы жакта биздики описанияда брокердин ссылкасы бар, мисалы үчүн. Жана ошондой эле телеграм аккаунтубуздун ссылкасы бар. Ошол жака кирип дагы сиздер торговать этсеңиздер болот, мисалы үчүн. Бул өзүңүздөрдүн решениеңиздар да, конечно. Баарыңыздарга ийгилик.